Эмне кылуу керек ушул манасты биздин эл түшүнүшү үчүн? Биринчиден, балык манасчы айткандай, ар кимге өзүнүн манасын айт дегендей, ар бир чөйрөгө кабыл ала тургандай, түшүнө ала тургандай кылып айтып бериш керек. Мына ислам аалымдары турган жерде ошол ислам кандай берилген манаста. Өзгө айтып койбу, Ыхлас сүрөсү, ошону мына Парвардигар Алланы бар деп билген ката жок, туудурду деп ата жок, тууган аны эне жок, туш келишер неме жок. Өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок. Ыхлас сүрөсү. Ушуга окшогондор толтурда кубаттуу болор тирилигиң Куданын билгин бирлигин дейт. Көрбөй туруп ынанып көңүлдүн чыгар кирлигин. Кудай гана деп сурай бербей, көрбөй туруп ынанып көңүлүңдүн кирин алып сал. Кырсызбай, мен бир сени түшүнбөй атам. Мен мейли кимдир бирөө жаңы манастын вариантын чыгарып бизнес кылам дегендир. Муну эле вариантты мен бизнес кылса болбойбу? Болот. Анан эмнеге ага башка бир аян түштү, андай түштү, мындай түштү деген долбоорлор эмне кереги бар? Муну бизнес кылыш үчүн ушуга тете акыл эс керек да. Мен ушу манасты практикага колдонуш керек дейм да. Буну бүт мектептерде анда кичинекей вариант кылып, жанагы мектепке ылайыктуу кылып, көпкөн жанагындай куплетке бөлүп, аны жаттатыш керек. Ар бир бала, ар бир кыз ушу жаттасын. Мисалы бизде жанагындай башы көзү чарадай, кулактары баланчадай деп эле ушинтип эле отурат да. Жок, бу жерде сонун жерлери бар, өзгөчө батырлыкка чакырган эркектерди, аялдарды мындай аруулукка чакырган, ушу жанагындай аялзаттык ушундай нерсе сапаттарына чакырган жерлерин кыздарга үйрөтүп, балдарга үйрөтүп, жаттатып, патриоттукту ушул жерден үйрөтүш керек да. Анан жанагындай бир каякта бир башы көзү чарадай, да бир нерсени эле ушинтип айтып отурат. Мистикаларды. Ошол нерсени үмүтпөйм.